Саламатсыңарбы, урматтуу достор, урматтуу мекендештер. Палатада жатам. 2 күн болду, 3-чү кетти. Сахар көтөрүлүп, давление түшүп, в общем, частный клиникага келдим да. Спецке деле жатып алсам болот эле, өкмөттүн акчасына деле. Бирок кой деп спецке жатпай келип, азыр ден соолукту карап атам. Мен жөнүндө өтө көп бир акча алып атыптыр, анан тигинтип атыптыр, минтип атыптыр, анан көп менин авторитетимди түшүрүш үчүн көп сөздөр чыгып атат. Эми эмне айтам? Булар эмнеге антип атышат? Бул саясатчылар бир ит экен да, короче, ушинтип эле эметип берет экен да. Я никому не враг, никому не эме, бирок эч кимге мен укпай мына каматып атабыз да. Азыр каматып атабыз да, каматып атканда мына бүгүн замминистр камалып кетти, көчө бир международный аферист камалды, ага чейин чоң-чоңдор эме камалып атат. Азыр аккумулироваться этип атат, күчтүн баары чогулткандан кийин азыр бир чоң-чоң соккуларды урабыз, Кудай буйрса, коррупционерлерге. Силер колдоп тургула, могу атайын чаргынчы күчтөр көбөйүп атат, минтип атат, тигинтип атат деп, мисалы, мени менен тигин уруштуруп, тиги менен мени уруштуруп, ушундай эме жүрөт да айласыздан. Ошону карап, эл анализ кыласыңарбы силер? Ошону анализ кылып тургула. Мен силерге кайрылып турайын, доктурдар.